Эми сиз унааңызды ОСАГО полиси жок сата албайсыз. Демек милдеттүү түрдө камсыздандырышыңыз керек болот. Алдыңкы мүнөттөрдө камсыздандыруунун баалары жана компенсациянын өлчөмү боюнча маалымат беребиз. ОСАГО аббревиатурасын орус тилине которгондо автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу деп чечмеленет. 2025 жылдын 1 январынан тарта жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруудан өтпөгөн жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып пул салынат. Негизги камсыздандыруу тууралуу мыйзам 2019 жылдан баштап эле ишке кирген. Бирок айып пул каралган эмес болчу. Дал ошол себептен улам айдоочулар унааларын камсыздандырбай келген. ОСАГО полиси милдеттүү түрдө талап кылына баштагандан бери автоунааны сатып алып жана сатып жаткан эки тарапта тең аталган полистин болуусу шарт эле. Бирок ушул эле жылдын 8 октябрында тиешелүү токтомго өзгөртүүлөр киргизилип, сатып алып жаткан тарап ОСАГО полисин өзүнө каттатып ала алат. ОСАГОнун баасы 1680 сомдон башталат. Ал айдоочунун жаш курагы менен айдоо стажына, унаанын түрүнө жана кыймылдаткычынын көлөмүнө жараша өзгөрөт. Азыркы тапта унааны камсыздандыруунун баасы орто эсеп менен 2500 сомду түзөт. Эгерде сиз үй бүлөңүз менен бир автоунааны айдай турган болсоңуз, бир гана камсыздандыруу полисине 4кө чейинки кишини каттатып койсоңуз да болот. Дагы бир жагдай, жол кырсыгына кабылбаган, эреже бузбаган айдоочуларга кийинки жылы полис арзан берилет. Ошондой эле жол эрежелерин көп бузуп, кырсыктаса тескерисинче кымбаттайт. Сиз камсыздандыруу полисин алдыңыз, капыстан кырсыкка кабылып, өзүңүз күнөөлүү болуп калсаңыз, жабыр тарткан тарапка бардык чыгымдарды камсыздандыруу уюму төлөп берет. Мисалы, кырсык жабырлануучунун өлүмү менен аяктаса, компенсациянын суммасы 300 000 сомду түзөт. Эгерде ал биринчи топтогу майыптык алса 200 000, экинчи топтогу майыптык алса 150 000 сом. Ал эми үчүнчү топтогу майыптык алса 100 000 сом төлөп берет. Жабыркаган адам жеңил жаракат алып, ден соолугуна зыян келсе, 100 000 сом төлөнүп берилет. Ал эми жабырлануучунун унаасына чоң зыян келтириле турган болсо, ага компания 450 000 сомго чейин төлөп берет. Эгерде келтирилген чыгымдардын суммасы 450 000 сомдон ашып кетсе, калганын күнөөлүү тарап өз чөнтөгүнөн төлөөгө тийиш. Тактап айтканда, камсыздандыруу уюму төлөгөн каражат 450 000 сомдон ашпайт. ОСАГО коңшу Казакстанда кандай иштейт? Казакстанда ОСАГО полиси 2003 жылдын 1-июлунда кабыл алынган. Кийин камсыздандыруу рыногун санариптештирүү башталып, 2019 жылы автоунаа ээлери электрондук полисти өз алдынча ала башташкан. ОСАГО полиси жолго чыккан айдоочуларга 36 920 тенге, же сом менен алганда 6,5 миң сомдун тегерегинде айып пул салынат. ОСАГОнун баасы 6,5 миң тенгеден башталат жана орточо баасы 15 000 тенгени түзөт. Бул автоунаанын катталган жери жана түрүнө, транспорт каражаттарынын кызмат мөөнөтүнө, унаа ээсинин жаш курагы жана айдоо тажрыйбасына, ОСАГОнун баасын эсептөөдө айдоочунун кырсыксыз айдагандыгы үчүн жеңилдик системасынын коэффициенттерине жараша төлөмдөрдүн суммалары өзгөрөт. Кырсыкка кабылып калган учурда милдеттүү камсыздандыруунун жогорку төлөм суммасы 2 миллион тенгени түзөт. Ал эми Орусияда унааны камсыздандыруу иши кандай? Орусияда айдоочулар 2003 жылдан баштап унааны камсыздандырууга милдеттендирилген. ОСАГО камсыздандыруунун милдеттүү түрү. Бул айып пулдан качуу үчүн гана керектелбейт. Полис жарандык жоопкерчиликти камсыздандырат. Ошондуктан дайыма полисти жанына алып жүрүү талап кылынат. Эгерде полисти ала элек жана мөөнөтүн узартууну унутуп калган учурда 800 рубль айып пул салынат. Ал эми полис кагаз түрүндө болуп, аны айдоочу унутуп кала турган болсо, эскертүү иретинде 500 рубль өлчөмүндө айып пул салынат. Негизинен унаалардын түрүнө карата баштапкы төлөмдөрдүн суммасы ар кандай. Эгерде жеңил унааны карай турган болсок, баштапкы төлөмү 1646 рубльдан башталат жана ар бир аймактын коэффициенттерине жараша өзгөрөт. Учурда камсыздандыруунун орточо баасы 8000 рубльди түзөт. Кырсык катталган учурда жабырлануучу тарапка чыгымдардын ордун толтуруу үчүн милдеттүү камсыздандыруу компаниясы төлөп берүүчү эң чоң сумма 500 000 рубль. Казакстан менен Орусияда унаанын камсыздандыруу иштери жалпысынан алып караганда Кыргызстандыкына окшош болгону полис алуудагы айрым талаптар айырмаланып турат. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Тумар болдум. Көрүшкөнчө.